Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Барыңардын дин дүйнөсүңүзгө ийгилик, Алла таала жашооңуздарга, өмүрүңүзгө береке берсин. Ошол былтыр Англияда жүргөн мезгилде жаңы TikTok ачып, ошол кыргыздар алданбай келсин, 150 000, 200 000 расход болуп келишкен да. Негизи $340 визага, анан 25 000 билет болот да. Анан ичине кийим кече аласың, кидет 60 000 сом рубль менен келсе болот эле. Анан ошондо шулумдар чөлөр эме кылып алдап 150 000, 200 000 чейин алып жөнөткөндөр да болду. Ар ким ар кандай иштеди. Кимдир өнөрү менен болсо өнөрү менен жакшы иштеди да. Анан ошол эле система Америкада да башталыптыр да. Азыр мына российский паспорт алып штатка кеткендер көбөйүп атпайбы? Анан блог Алмаз Байке деген браттар мага жазышкан, Англияда жүргөндө. Брешка молодец ушундай депчи. Азиз Байкелер жазышкан. Анан азыр кече сүйлөшүп калсам айтып атпайбы? Ошол Америкада мындай влиятельный кыргыздар бар да, байып кеткен, болуп кеткен. Ошолар айтат экен да. Алмаз, эмне кыласың? Азыр Россиядан жүргөндөр кыргыздар көбөйүп, короче, ар бир келип манка кыргыздар көбөйүп кетти, манкасын агызып, кыйналып, жардам сурап жүргөндөр. Зачем чакырып, зачем маалымат берип дейт экен да. Ушунчалык ичи тар адамдар болот экен да. Ошон үчүн дагы Европага, Америкага жылып кетем дегендер болсо, вообще ойлонбоңуздар. Россияны багынтыңыздарбы? Дальше штатты да багынтырабыз, иншалла. I am not blogger, айтышка туура келди да. Мен блогер эмесмин, бирок кичине эле аудиториям бар, ошого айтып койгонго туура келди. Салам алейкум.